кайсы бир деңгээлде кордондоо эл ыктыярын дүйнө коомчулугуна ушинтип жар салган. Коом активдүү, адилеттүүлүк татыктарды курууга, жарандардын ишенимин өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна кымтылган улуттук негиздөөлөрдүн негизөөчүлөрдүн бири Юсуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы улуттук тарых музейине тапшыруу демилгесин көтөрүп, мага тажрыйбасын эскерген эсеп болду. Жиирдеги бир катар корчундуу окуяларды баштан кечиргенине тереңирээк баамдап көрсөк, адилеттүүлүк, татыктуу жашоо үчүн күрөшкөн өлкөбүз үстүбүздөгү жылы тарыхый маанидеги бир катар саясий экономикалык реформалардын башаты конституциялык реформалардын корутундусу деп атасак болот. Трендүү мамлекет деп турат. Ташка тамга баскан реформаларды жүзөгө ашыруу менен алкалашууда. Жана ошол эле учурда демократияны андан ары СССРдин курамындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети тарабынан мен ушул жерден бир ойду жарыя кылып айткым келип турат. Өсүү болуп калууга тийиш. Ошондуктан ары кызыктуу, ары драмалуу барактарын чагылдырган бул кол жазманы бүгүнкү тарта мамлекет өзгөчө коргоздогу жана оппоненттеринди, коомдун бардык катмарын ушул келечек алдындагы жоопкерчилик тууралуу кеп козгогон